يا صاحب السمو. شكرا على دعوتكم. سعيد بتواجدي هنا. والله سعيد جدا بمجيئك. Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани бүгүн 6-июнда биринчи жол мамлекеттик сапары менен Кыргыз Республикасына келди. Эл аралык Манас аэропортунда жогорку даражалуу конокту Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Флагштокторго эки өлкөнүн желектери илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароо тизилди. Аэропортто көчмөн элдин өзгөчөлүгүн көрсөткөн ички жасалгалар менен боозүй шекилинде инсталляция орнотулду. Улуттук кийимчен эркектер бүркүтчү жана тайганчынын катышуусунда салттуу маданияттын элементтерин көрсөтүштү. Бул маалда ансамблдын артисттери Кыргызстандын улуттук бийлерин аткарып турушту. Катардын эмирин аэровокзалдын имаратынын алдында аттары менен 10 чабандес жигиттер жана альпар батырлары тосуп алышты. Садыр Жапаров жана Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани кыргыз артисттеринин элдик жана фольклордук этнографиялык жамааттардын катышуусундагы концерттик программаны көрүштү. Катардын эмири улуттук маданиятка, кыргыз боозүйүнүн жасалгасына, таза кандуу кыргыз тайганынын өзгөчөлүктөрүнө болгон кызыгуусун жашырган жок. Мамлекеттик сапардын алкагында өлкө лидери эртең 7-июнда тар жана кеңейтилген форматтарда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин кеңири чөйрөсүн, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүүнүн келечегин талкуулашат. Бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлушу күтүлүүдө.